Мындан 32 жыл мурда легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Бул мамлекеттик майрам 32 жылдан бери масштабтуу түрдө майрамдалып келет. Бул жылы Эгемен элдин күнү Ордолу Ош шаарында белгиленет. Расмий иш-чараларга Борбор калаадан 300дөн ашуун маданият өкүлдөрү чакырылган. Анда Кыргыздын үрп-адаты, салт-санаасын даңазалаган Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль өтөт. Жалпы Кыргыз элинде дайыма ушундай бейпил тынчтык, жаркыраган күн, ачык асман болуп, элибиз ушундай майрамдарды айрыкча мындай эгемендүүлүктүн майрамын төлүккө майрамдап жүрсө экен деген тилек менен биздин бүгүнкү иш-чарабыз ушул. Биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, ата-бабабыздан сактап келе жаткан улуттук каада салттарыбызды, урунган буюмдарыбызды, колдонгон нерселерибизди, алар кайдан келип чыккан, кантип урунуп жатабыз, ушулар жөнүндө келе жаткан жаштарга, келген меймандарга бардыгына кеңири жетишине аракет кылып жатабыз. Кара Судан, Аравандан, өзгөндөн келдик, ар жактан ушу Кыргыз Республикасында илгертен бери жашаган түрк болобуз. Ушу кыргыздардын ичинде кошо жашап, кошо жүрүшөбүз. Ушу бар жогу той тамашабыз, бар жогубуз бир. Биз ушул жерде өзүбүздүн үрп-адатты, ата-бабабыздын кылган салттарын, ушу туткан буюмдарын көрсөткөнү, ушу жаштар көрсүн деп ушул жерге койгонду алып келдик. Бул күндү Утурлай калаада спорттук мелдештерге старт берилди. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо 8 улуттук оюн боюнча эл аралык мелдештер өтүп жатат. Ал эми салтка айланган президенттин кубогу боюнча көкбөр оюнунда өлкөнүн эң мыкты 10 командасы ат салышууда. Ат майдандагы күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан көкбөрү 31 августка чейин уланат. Көкбөрү боюнча айта кетсем, жалпысынан 10 команда ат салышып жатат. 4 лигага бөлүнүп, алар жогорку лига, 1-2 лига жана ардагерлер лигасы, 40 жаштан жогорку, ошол улакчылардын лигасы болуп бөлүнүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан ат чабыш, аламан ат чабышка бир бөлмөлүү Ош шаарынан батир белек кылынат. Аламан ат чабыш болсо 32 километр аралыкка, ошол Учар айылынан тартып, ошол биздин ат майданга чейин 32 километр аралыкты багындырып келишет. 31 август республиканын Булуң бурчунда салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Бул күнү өлкөдө 11 000 милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ал эми Ош шаарында коомдук коопсуздукту 2000ден ашуун милиция кызматкери көзөмөлгө алат. Түштүк борборубуз болгон Ош шаарында өткөнүп турат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун катышуусу менен ошон үчүн бул жерде министрдин буйругу менен атайын ушу Ош шаарында, Ош областында өтүп турган мааракеге 2400 кызматкер тартылган. Бул Ош шаары, Ош областы жана Жалал Абад областынан Баткен областынын кызматкерлери кошумча күч болуп тартылып, иш алып барышат коомдук тартипти сактоо боюнча жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча. Белгилей кетсек, Ош шаарында маданий жана спорттук массалык иш-чаралар каланын 7 локациясында өткөрүлөт. Ал үчүн шаардын 5 мамлекеттик мекемеси толук кандуу реконструкциялоодон өткөрүлгөн. Анын катарында Борбордук стадион жана Төлөйкөн ат майданы дагы бар. Эгемендүүлүк майрамы жалпы кыргыз эли үчүн уюштурулуп жатат. Андыктан жарандарды эгемендүүлүк майрамына активдүү катышууга чакырат. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.